бай адамдардын бири Forbes деген журнал бар, ошол жакта турат. Бул мечитти ушул салган. Мекке Мединадан кийин эң чоң мечиттерди ушул салат. Эң кооз мечиттерди ушул салат, эң кымбат мечиттерди ушул салат. Мекке менен Мединада орозодо оодаштырат, билесиздерби, ифтар кылдырат го. Ушунун бүттүгү ушунун компаниясынан каржыланат. Мына турган здание, мына турган биз ажылыкта 10 000 доллар берип жатканбыз 10 күндө. Ушундан түшкөн акчанын бардыгы Алла жолунда иштетилет. Ушундай бакыт топот, бай сиздерге бакыт айтып бердик го. Ушундай состояниянан бул эзептеп келгенде 60 миллиардка состояниясына койгондо вакыф. Уша 60 миллиардтан түшкөн пайданын бардыгы Алла жолунда иштет. Бул жакта Касым деген шаар бар. Ошол жакта 200 000 түп мондайдан курма бар. 200 000 түптөн жылына 100 000 деген тонналар курманы алат. Бир данасын да өзүнө алып калбайт экен да. Жетим жесирлерге, башка Африкага, биз жака да жетип калат го, ошол жака иштедет да, Алла разы болсун. Бунун 96 жашта 23 жашка 23 баласы бар, азыр тирүү бул, Алла разы болсун. Бул ушундай дүйнөнү таң алдыра турган иштерди кылган да бул. Бир состояниясында 17 миллиард, бир жесинде 38 миллиард, ушунча бай адам да булчу. Раджихи деген банк бар, Центральный Азия боюнча, бул жакта Индонезия, Малайзияда мурабака система деп коет. Ошондойлордон бул номер 1 да бул. Буну өзү бул жактын королу да жакшы көрөт. Ковид убагында 175 миллион кыскасы бул эл үчүн аяган эмес да. Өзү грамотный, өзү дипломатичный адам. Бул кичекей кезинде атасы, апасы мындай аябай колунда жок адам болгон экен. Бул бирок жакшы окуган да. Биз балдарыбызды окутуш керек. Мусулман должен быть дипломатичным да. Дүйнөдө эле динди унутуп кетпей, динде эле дүйнөнү унутуп кетпей, золотая середина дейт го, ортосун кармаш керек да. Мусулмандардын балдарды окутуш керек. Мыкты бизде дипломат балдар керек, мыкты юрист, мыкты адвокат мусулмандардын балдары. Бул ошондой банкир болгон да бул. Банкты ачып, кийин иштетип, бул байып, азыр состояниясы билбейм, өзү деле сана албай калган болуш керек. Нонун артындагы да салынып атат. Бул деген канча? Могу жерде эле эзептесеңиз канча да? Меккеде биз айттык го, биз 8 сотик жерди 3 миллион 200 ге сатып алдык. Эми могу жерде эле эзептеп көрүңүз канча бул. Кыскасы ушундай, Алла разы болсун, бул бай болот. Кезинде акча жок болот буда. Палестиналык агай буга айтат, экскурсия барып чыгып кетип баратканда менде бир дагы реал жок эле дейт. 1 minute, вахид. Бир дагы реал жок эле дейт. Агай анан балдарым бар, экскурсияга чыгып кетти, мени тоңсоруп калбасын деп, мага жакшы суроо берди, мен жакшы окугандан жооп бердим, мага 1 реал берди, экскурсияга кеттик. Арадан убакыт өтөт, бул байыт эне кымбат болот, агайын издеп чыгат, агайын табып келет дагы, бул айтат. Агай жүрүңүз, сизди эң жакшы кымбат бугайтиге отургузат, эң мыкты үйгө алып келет, эң чоң үйгө алып келет, отуруп тамак аш берип бүткөндөн кийин агай мен кетейин дейт. Кайка кетесиң? Агай бул сиздики. Бул респи, сиз мага 1 реал бербедиңиз беле? Бул ошонун акысы дейт да. 1 реал бербедиңиз беле дейт. Сулайман, сен мени сүйүндүрдүң, сен мени кубандырдың деп агай көзүнө жаш алганда, агай кыжалат болбоңуз. Сиз мени сүйүндүргөндөй, сиз мени кубандыргандай, мен канча миллиард акчалар мыкты дасторкондордо отурдум, мыкты жерлерде жашадым, мыкты мамлекеттерде болдум. Бирок сиз мага кубаныч тартуулагандай, сиз мага сезим тартуулагандай, мени миллиардта акчаларды тартуулай элек деген экен да. Алла үчүн ушу 1 реал Алла үчүн берген бул. Бирок бул расчет алган эмес. Биз жакшылык кылганда расчет кылбаш керек да. Мен умрачыларга тамак берем, булар мени кийин шайлап коет, килер мени мактап кой, андай эмес. Алла ыраазычылыгы үчүн гана бирөөгө жакшылык кылсак күтпөйүк. Бул агайы күткөн эмес. Алла үчүн ыраазычылык кылды, Аллах таала бул жашоодо эле кайтарып берди. Эми ахиретте дагы эселеп кайтарып берет. Любой нерсе бул жашоодо жакшылык соопсуз, жамандык жоопсуз калбайт экен да. Жамандык дагы бирөөгө жамандык кылыңыз, тияка жетпей эле сизди тешип чыгат. Бирөөнүн акысына кирдиңиз, бирөөнү гайбатайдыңыз, бирөөнүкүн тартып алдыңыз, тияка жетпей эле умраны 100 жол эмес, 100 миллиард жол аткарсаңыз дагы, ажылыкта 60 жол аткарсаңыз дагы, бирөөнүн акысына кирсеңиз, тияка жетпей эле талкалайт. Мен өз көзүмөн көрүп атам. Тешип чыгат да, ошон үчүн. Бирок жакшылык дагы кылсаңыз, бул жашоодо эле кайтат. Мусулман адам алып байыбайт, мусулман адам берип байыйт. Берген сайын мусулман байыйт да. Мына ушул мечитти салган Сулайман Раджихи деген 40 000 квадрат, ичине 60 000 адам батат. Булар ата-энеси өлгөндөн кийин булар мындай 40 күндүк, 52 күндүк кылбайт. Булар ата-энесинин артынан мечит салып коет да, айткан, "Мо намаз окугандан кийин мен ата-энеме дуа кылып коелу" деген. Мыякта күтүп калдык, алган тияктан шашып айтып беребиз. Эркектер мондай түз киребиз, аялдар могул жака киребиз. Бул жакта асырдан кийин намаз окулбайт да. Турам, эмне кылабыз? Асырдан кийин устаздардын айтып боюнча каза намаздарды окуйбуз. Нар жакта багымдаттар бар да, же барыбыз периштебизби? Каза намаз барбы? Всё, анда киребиз да, каза намазды окуйбуз дагы, кайда бияка чыгабыз. Тияктан канча каза болсо ошондой окуйбуз да. 2 рекет болсо, асырда окусаңыз 4 рекет болгонда 4 рекет толук окуйбуз да, 2 рекет кыскартып койбойбуз, Анан эскертип коеюн азыр убакыттан пайдаланып. Тияка барганда истирахада мындай мечиттин жанында граница турат да, мындай. Бул жакта чек борот мындай. Кадимкидей чек бар го, Аллах таала өздөрү көрчү. Ошол чектен ниет кылганда мечитке кирип алып ниет, ал ниетиңиз өтпөй калат. Сиз жана тамак ичебиз го, ошол жерде ниеттениш керек да. Мына тамак берди да.
тамактын беринде эле граница бар да, сиз опа бир шаг өтсөңүз болду, сиз территориянын ичине кирип кетесиз да. Ошон үчүн жана тамак ичип отурган жерден ниеттенип намаз 2 рекет окусаңыз, ошол жерде окуйсуз да. Байын жамааттын баардыгын айтсак, бүттүгү мечитке кирип туруп ниет кылып калыптарынан кайда автобус менен айландырып алып келдик. Ошону эстегенде айтып коеюн, тамак ичкен жерде ниеттенебиз. Кимдер умра кыла турган болсо, азыр бул жактан тамак аш ичебиз. Андан кийин ар жакта азыр калыс устаздын сабагына катышабыз. Андан кийин умра кылачылар умра кылып, же болбосо таваф кылагандар таваф кылып, кайда артка кайтып келе беребиз, Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ошерге барганда да бир эскертип